Роза Исааковна, саламатсызбы? Убакыт бөлгөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алгачкы эле суроо, мына 2010-жылкы апрель инкылабына туура 8 жыл толду. Анан сиз ошол убактылуу өкмөттүн башында турган адам катары ошол инкылапты жетектеген адамдардын бирисиз. Анан апрель окуясына коомчулукта ар кандай баалар, ар кандай сөздөр айтылып жатат. Сиз ошол убактылуу өкмөттүн башында турган адам катары кандай баалайсыз? Апрель инкылабы максаттарына жетип жатабы? Ошол кан төккөн шейиттердин үмүт акталып жатабы? Биз өтүп аткан тарых жолубуз оңой эмес болуп атат. Мына постсоветтик айланада балким биз жалгыз республикабыз ушундай эки өрттөн өтүп аткан. Эми Грузияны эсептебесек, алар КМШдан чыгып кеткен качан эле. Бул кыргыз тарыхы үчүн да оңой эмес. Бирок бул биздин тагдырыбыз, өтүп атабыз. Эми муну ким кантип айтат, минтип айтабы же муну тарых өзүнүн ордуна коюп коет да. Бул башыбызга түшкөн нерсе болуп атат. Акталдыбы же акталган жокпу дегенде, бул деле мына колубуздан келгенче биз аракетибизди жасап келе жатабыз. Баягы бүткүл улуттук уюмдардын генералдык секретары Кыргызстанга келгенде абдан бир жогорку баа берди да бизге. Ошо эки революциядан кийин, чоң көтөрүлүштөн кийин Кыргызстан демократия жолунан тайган жок. Ошону менен басып баратат деп. Бул башка өлкөлөрдө Кыргызстандан үйрөнсө болот дегендей. Мен оюмча бул өтө эле жогорку баа. Баягы шейит кеткен балдарга алардын неге ошо жаны кыйылды, эмне акталдыбы ошонун баары деген суроого жооп бергенде мен айтат элем, муну мурда күнү жакшы ким айтты, Шер Садык Шернияз айтты жакшы. Ушундай дем менен чыккан революциядан биз алда канча жыйынтык алсак болмок эле дегенде. Чындан эле элдин ушунчалык үмүтү, деми бар эле, күчү бар эле өлкөнү өзгөрткөнгө. Анан биз болсо мына азыр көп учурда биз деле аттигин айдап отурабыз. Баягы мындай карышкырлар, эчкинин терисин жамгандар келип кайта отуруп калышты мына бийликте. Алар болсо бүгүн мына биз менен күлдөрдү салып атат, ошол барып жанагы айкөлдөргө дагы окутуп атат, айтып атат, минтиш керек, анан тигинтиш керек. Анан ошо шейит кетти эле ошо балдар деп. Билбейм кантип булардын оозу барат, кантип өздөрү каякта жүргөн. Анан катуу сын бергендер деле мен бүгүн деле сурайт элем. Силер ошондо апрелде 2010-жылы силер үйүңөрдө чай ичип, телевизордон эле көрүп отурбадыңар беле? Эми болсо эмнеге ушундай бир катуу сын бересиңер дегенде. Анан эми радио, телевидение деген депутаттар да эле экен. Ким бийликке келсе ошак эле бир замат деле бурулат экен. Мына азыр деле радио, телевидение деле кичине башкача сүйлөп калды. Бирок баягы балетологдор азыр деле ошолор эле сахнада сүйлөп атат. Мен айтат элем, биз мындай элдин акыл сезими тунук, эл жакшы эле түшүнүп атат ким экенин, ким кандай иш жасады. Мына 8 жылдын ичинде баарыбыз эле билебиз кандай иштер болуп кетти, кайсынысы туура эмес, кайсынысы элге каршы болду экен. Ошондуктан элдин башын айлантпаш керек. Сүйлөсө сүйлөй берсин, орустар айтат, язык без костей дейт. Бирок чындык бар. Ушул жерден кой терисин жамынган карышкырлар деп калдыңыз. Ошол 2010-жылы апрель инкылабында ошол үй бүлөлүк кландык башкарууга каршы чыккандар
азыркы учурда айрымдары ошол абакта отурат, айрымдарын башка тагдырлар күтүп, жана сиз айткандай саясаттан сүрүлүп четте калышты да. Анан ушундай кырдаалдын жаралышына ким күнөөлүү деп айтсак болот, же ким себепкер десек болот? Мен ойлойм жетекчилик сөз. Мына биздин саясий күрөштө да ошо партиялардын ориентациясы туура эмес болду көп учурларда. Бизде партия деген, мына биз эми партияны жактырбай да жатабыз, айтып атабыз, бул болсо акционерный коом деп атабыз, партияга сатып аласың ордуңду деп айтып атабыз. Эми бул да биздин тарыхый жолубуз да, муну деле каякты албасаң деле ушундай да. Тиги Американы аласың, Россиямы, каягын карабасаң, мына баарыныкы эле партиянын түзүлүшү ушул жолду өткөн. Бирок ошондо да мен айтат элем, мына бул тунуктукту бирөө жасайт да, же мындай бир кир ыплас сууду да бирөө булгайт да. Ошондуктан мен айтат элем, ошону жасаган, булгаган адамдар бар, саясий күчтөр бар. Ошолор мына бүгүн ушул акыбалга алып келип атат. Коррупцияга каршы күрөшөбүз деп канча мына саясатчыларга каршы бүгүн иштерди ачып, жанчып атат. Мына сонун эле мисал, элдин баары кыйкырып үнү бүттү дегендей, Шейх Маматов менен Салянованы кандай гана кыйноолордон алып келе жатышат, мына эмне гана кылып атышат. Ошондой эле мына азыр өкмөттө отурган, мисалы Шадиев болобу, дагы кимси болобу, мына мисалы Калиев деген турат, 386 миллион долларга жооп бербегендер. Буларды болсо мына эмне кылып атышат? Анткени булар болсо саясат жагынан тигилерге жолунда турат да. Анан эми бул турмуш деген дайым эле мындай күрөш экен, саясий турмуш өзгөчө. Бирок ошондо да мына мен ойлойт элем, эл калыс деп атабыз, бирок эл кайдыгер болбош керек. Эл кайдыгер болбой, мына азыркы учурда мына бир президент экинчи президенттен кийин келген убакта азыр эл көтөрүлүп атат, анткени бул чоң Кыргызстандагы бир саясий көрүнүш, бир жаңылануу. Биз ушундай үмүттөбүз баарыбыз. Мына азыр жаңы президентке айта турган сөз көп, башкача жасаса ситуацияны, өзгөртсө, оңдосо деген, мына ушундай үмүттөр менен эл бүгүн жашап атат. Президенттер деп калдыңыз, мына жакында эле 31 мартта өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы тиреш дейбизби, ажырым дейбизби, коомчулукка ачык билинди. Буга чейин парда артында айтылып келсе, ачыкка чыкты да. Анан сиз кандай баалайсыз? Мисалы, коомчулукта мындай баа болуп атат, экс-президент ушул азыркы өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековду өзүнүн көзөмөлүндө дагы деле ошол сактап, өзүнүн баягы көмүскө бийлигин жүргүзүүгө тырышып жатат депчи. Сиз өзүңүз кандай баалайсыз экс-президенттин ошол 31 марттагы билдирүүлөрүн, саясий билдирүүлөрүн, азыркы аракеттерин кандай баалайсыз? Жок, мындай да мен айтат элем, биринчиден Атамбаев эле биринчи жолу тапшырып кеткен жок бийликти, туурабы да. 2011 жылы 1 декабрда мен Татнакай колдон колго тапшырып берген Атамбаевка. Аны биздин элибиз сопсон билет, түшүнөт, анан башын айлантышып эле биринчи жолу тарыхта болуп атат деген окуя. Бул болсо кызык. Элге да айтат элем, бизге чыдамдуулук да керек. Биз өтө эле ушунчалык берилип мунун баарын мындай талкуулап атабыз, анан кыжырыбыз келип атат. Анан кийин чын эле азыр мамдай болуш керек деп, мына шүгүр дүйнө жүзүндө ар кандай мисалдар бар экен. Ошентип тигил өлкөдө, бул өлкөдө, мына бүгүн болсо айылдан деле бирөө айтып атат, башка өлкөлөрдө президенттер кетсе, аны менен бирге баары кетет, кабинети, командасы кетет.
башка жаңы президент болсо өзүнүн командасы менен келет деп. Ал да бир жерден окуду, көрдү. Демек биз ушинтип мына демократия деген ушул жалпы коомдун акылы менен бирге ушинтип баарыбыз ар кимибиз катышат экенбиз башкарууда, өкмөт өлкөнү башкарууда ушинтип катышып өзүбүздүн мындай салымыбызды жасап атканыбыз. Демек мен айтат элем азыркы эми болуп атат чын эле. Эми бул бир нерседе адамдын өзүнүн маданияты болот. Анан саясий да маданият деген бар. Экөө өтө маанилүү. Баягы өзүнүн ордун билген адам деген бул да бир коомдо кандай жогору бааланат, туурабы да? Кыргыздар да өзгөчө, биз деле мындай бир сынга катуу элбиз го. Бири-бирибизди байкап, көзүбүздүн кырыбыз менен ошентип тыңдап отурабыз, туурабы? Саясий маданият деген бул болсо жаңы нерсени биз азыр мындай бапестеп алып келатканыбыз бул турмушта. Бул жерде көп нерсе жетпей атат бизге, чын айтканда. Биз да ошондой мындай калыптанып калган эрежелерден үйрөнүшүбүз керек. Көп нерсе дүйнө жүзүндө мындай болуп калган, анын баары кагазга түшүп калган. Мына протокол деген бар. Аны протокол дегенди кыргыздар деле билет, аны сопсонун билет. Анан эле бирөөлө жылынып эле же болбосо тигинтпей же мүнтпей дегенде. Мунун баарын менин оюмча биз азыр үйрөнүп атабыз. Ошон үчүн мен азыркы учурда айтат элем. Сөзсүз президент баягы убакыт өттү, мына азыркы акыркы уруш талаштан кийин. Досум деген сөз калыш керек. Президентке официалдуу түрдө кайрылыш керек. Мындай коомдук жерлерде президент менен баягы мындай эмне дейт, өз билемдик кылбаш керек. Мындай таптап деген далга чапкан мамиле. Андай болбош керек. Сөз. Анан президент, жаңы президент болсо, менин оюмча ал кишинин маданияты, ал кишинин жүрүм туруму абдан да жарашыктуу болуп атат. Ончукпай азыр өз билгенин бербей, мына азыр жасап атканын биз көрүп атабыз. Бул туура эле го. Эми сиз эгемен Кыргызстандын тарыхында биринчи болуп бийликти тынчтык жолу менен өткөргөн президент катары экс-президенттин статусу же болбосо анын пост президенттик орду кандай болуш керек деген суроо туулат да. Мисалы, ошол эле азыркы учурда актуалдуу болуп атат. Экс-президент Атамбаевдин орду кандай болуш керек эле азыркы учурда, мисалы? Мен болсо кеткенде такыр эле саясий майданды тыштап кеткен болчумун. Бирок көп маселеге жөн эле мантип отура албайт экенсиң, карап болсун деп. Мына акыркы жылдары, акыркы жылы Текебаев түрмөгө отурганда да сөзсүз мен чыктым сахнага, чыктым, айттым. Болбойт ушундай, туура эмес. Туура эмес жанагынтип конституцияны өзгөрткөнү деп. Биз баарыбыз баягы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ошону айтып чыкканбыз. Анан мен жөн эле четте отура албайт экенмин да. Менде ушул азыркы бийликке тиешим бар киши да. Менде ошону курууга салым болгон экен. Президенттик, экс-президент деген менин оюмча мына мындай бир равнодушный адам боло албайт да, эч кимиси боло албайт. Анткени бизде болсо баягы туруктуу эле өлкө бутуна туруп эле, анан жолу бар, эл болсо саясий коомчулук өзгөчө абдан эле бышкан, билимдүү дегенден биз алысыраакпыз азыр. Мен азыр деле байкайм, мына көп өлкөлөрдө ситуация абдан эле ар кандай да. Мына Афганистанда ушундай болду. Гани келсе, Карзай такыр чыкпай койду саясий майдандан. Жарышып, эрегишип ошол жерде. Бүгүн деле экөө ошентип отурушат ал жерде. Клаус деген Чехиядагы президент абдан ушундай мен билем деген киши болчу. Ал деле саясатта көп мындай үнү чыгып турду. Эми ар кандай болот экен мындай. Бирок негизи мен айтат элем, биз мисалы 100 киши
Мадрид клубунун мүчөсүбүз. Мадрид клуб деген бул мурунку президенттер, мурунку премьер-министрлердин клубу дүйнөлүк. 100дөн ашыкпыз. Аяққа барын эле албайт экен. Мисалы, мурунку Советтер Союзунан мен бармын, анан Горбачев бар. Горбачев барбайт көп. Биз бир жылда бир жолу сөзсүз жолугушабыз. Андан тышкары дагы бир топ проекттер бар. Ушу дүйнө жүзү боюнча демократияга жардам деген. Мына биз ошого катышабыз. Эми ошол мен көп мурунку президент, премьер-министрлер менен жолугушам, ошол жерде сүйлөшүп калабыз. Алардын баары эле ошо дүйнөлүк аренага чыгып, дүйнөлүк аренада көп иштерди да жасап атышат. Менен мактангандай болбойн, бирок сен өзүң сурадың. Экс-президенттердин аты, жөнү бар болсо, аркасында иши бар болсо, дүйнөлүк сахнада да абдан бааланат экен. Демек, мен айта турган сөзүм, бул экс-президенттерге өтө эле көп ишмердүүлүк бар да, майдандар бар, иштесе болот. Ал жерде мына өзүбүздү демократияны барыбыз мына абдан эле элдин баары эле ошо съездке, КСДПнын съездине жини келди, анан кийин туура эмес, анан тигиниси мунусу деп айтты, туура. КСДП азыр чындан эле бир салмактуу партиялардын бири. Биз Кыргызстанда демократияны курабыз, алдыга түртөбүз десек, биз ушу партияларды өстүрүшүбүз керек. Бул жөнөкөй эле иш эмес партияларды өстүрүү. Мына мен да КСДПнын мүчөсү болуп, биз көп иштедик ошол жерде. Мына жерлерге бардык. Бүгүнкү талаш тартыш болуп аткан маселелерди мен дан айтып койтором. Ошол жанагы баягы күнү чыгып нааразы болуп сүйлөп аткандар ошол КСДПнын активи. Бирөө Бакишев деген биздин өзгөндүк активист. Беркиси Тезекбаев деген Кара Суу дагы активистибиз, мисалы. Эми аларды партиянын башчылары билиш керек, бетме-бет билиш керек, аларды өстүрүш керек, алар менен иштеш керек деген сөз. Ошондой мүчөлөр азыр жер-жерлерге барсаңар, ошондой ячейкаларды иштетиш керек да, кайсы жерде болбосун да. Аялдар канаты, жаштар канаты болуш керек. Ушулардын баарын мына партиянын башчысы иштеш керек. Бул партия деген бир паста эле болуп калбайт экен. Мамтып эле съезди өткөрүп эле, анан кийин эле шайлап койгон болбойт экен. Андан кийин да ушундай съезд өткөрөсүзбү, чоң болосузбу, партия деген жаңы суулар кирип, кайта ушинтип эле тазаланып турат экен. Ошондуктан мен айтат элем, бул да бир чоң иш, экс-президент болобу. Эми мына Алмазбек Шаршенович азыр партиянын башчысы болду. Экс-президент деген макамы калды окшойт, бирок партиянын башчысы болду, мисалы. Бул демек, бул киши саясий майданда күрөшүп жүрө берет. Көп кагылат, урулат дегенде, сөз тиет дегенде, катуу сөз тиет. Ошого даяр экендигин көрсөтүп атат. Демек, Кыргызстандагы демократияга дагы эле салым жасайм дегени, бул менимче туура эле иш. Неге туура эмес? Ошентип иштесин. Биз бул президенттин өзүнүн орду бар. А киши болсо мамлекеттин башчысы. Бул экс-президент катары деле мына азыр ошентип иштейм деп аткан азыр. Атамбаев өз сөзүндө биз үй бүлөлүк кландык башкаруудан алыс бололу десек, президенттин бир тууганы парламентте отурбаш керек деген бир кескин сынды айтты да. Ушул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Балким баягы көбү туура эмес кабыл алат коомчулукта, бирок балким Атамбаев бир жагынан туурабы? Жок, эми мен жана айттым го, бул адамдын маданияты да бар, үйүндө аялына көрсөтсүн дегенде, анан саясий маданият бар, коомдо көрсөтүлө турган, туурабы да. Сен унутуп калдыңбы, баягы Жээнбековду президенттикке алып келип атканда мен деле чакырбашты го. Мына инаугурацияда. Мен колуман алды эле бийликте. Анан кийин көп шаарыштар чыкты, анын башын мен ордума неметип, ага болсо менин башымды демек эркек эмесиң дегенде түрдө канча шаарыштар чыкты ошондой. Чычылады окшойт а киши, катуу чычылады.
Анан кийин азыр болсо ошентип билбейм эмне десем аны айтпай деле койсок болот. Бирок азыр деле мына ошо чакырбаганы бул болсо Атамбаевдин характери ошол, болгон характери ошол. Анан аны болсо мына саясий аренада көрсөтүп атат. Назарбаевга кандай сөздөрдү айтты, биз аны да уктук. Эми көп эле ушундай бир өксүктөргө биз күбө болуп жүрөбүз. Дал ошондой кылып көп мына өлкөлөр менен бизди сүзүштүрүп, уруштуруп койгонуна биз күбө болдук. Демек, бул киши бар кезде баягы орустар айткандай нескучно будет дегендей да. Бирок Асылбек жөнүндө айтканда бул абдан туура эмес. Асылбек Жээнбеков, мына мен ошол талааларда мен иштедим. Бул киши дайыма эле Бишкекте отурчу, эч жака барбачы. Дайыма мына партиянын шефи катары бүгүн деле эч жака барбайт. Мына мисалы барса жанында 10 киши кароолдоп жүрөт. Анын баары каяка батат, не болот дегенде. Мына биз Ошко барганда эч ким деле жок болчу. Бир Тайкем деген бир киши бар болчу, анысы кийин деле жологон жокпу бул кишиге. Биз Ошто ячейканы түзүп атканда Асылбекке таянып түзгөнбүз. Асылбек ошол жерде биздин баягы мындай жоокерибиз ошол болчу. Оштун областтык ячейканын баарын чогулткан, иштеген. Кийин бир начарлап кеткенде мен фракцияда мен айттым, слушай, тетияка барып калсак жок экен десек болот деп ошентип ишти жасаган. Бирок ал киши менен деле көп бир жанында начарлар деле жүрөт. Аны да көз жумбашыбыз керек ага да. Алар бүгүн тим эле жыргап бийлик колубузга тийди дегенде манерада жүрүшөт. Жээнбековдор жүрүп үй бүлөлүк кландык башкарууга кайра кайтышы мүмкүн деген кооптонууларга негиз барбы? Мен мындай дейт элем да, бизде дайыма эле кооптонуу болуш керек да, коомдо дайыма эле биз кооптонуп, баягы доверяй, но проверяй деген сөз жакшы сөз да, туурабы да. Бирок мен айтат элем, жалпысынан биздин коом көп эле бир жана прививкаларды кабыл алды да. Эми слушайте, эки чоң революциядан өттүк. Кан төгүлдү. Адамдардын эсинде калды мунун баары, туурабы да. Анан биз эми дагы бир жолу булар такыр эле бар, сокурлук кылып эле баарын эле унутуп эле кайта эле ошого бурса, мисалы, мен ойлойт элем бул кандай кыргыз эли деле мына кайсы элди албасаң деле бул мындай эскерүү деген өтө эле кыска болот экен да. Кечүүн күн деле эстебей калат экен. Ошондо да мына бүгүн көп китептер жазылыш керек, изилдөөлөр жазылыш керек. Ошолор болбой атат тилекке каршы. Бизде мына тарых деле институту бар академияда, тарых кафедралары толуп атат. Политологиядан андан бешбетер, тарыхчылардан бешбетер. Конференциялар деле болуп атат. Мына рахмат чет элдиктерге бизге жардам берип ошо конференцияларды өткөрүп атат. Бирок биз ушул анализди азыр тереңдетишибиз керек. Ошонун баарын кагазга түшүрүшүбүз керек. Мисалы мен айтып атам, ушу убактылуу өкмөт боюнча ал эле мына мындай бир жакшы китеп жазыла элек. Дүйнө жүзүндө бул жөнүндө абдан терең анализдер бар. Дүйнө жүзүндө кайсы мамлекетте ушундай убактылуу өкмөттөр болгон, алардын тажрыйбасы деп. Биздин тажрыйбабыз абдан эле мындай ийгиликтүү тажрыйба катары кирсе болот ошол жерге. Мен оюмча мына биз жана сен айтып атасың, клановость болбосун, анан тиги жазуу да эскерүүдө, мындай жандуу эскерүүдө тикке кармап турушубуз керек да. Анан жанагы парламент жөнүндө сөз козголуп кетти. Жээнбеков дагы акыркы сөздөрүндө парламенттик демократияны өнүктүрүшүбүз керек, ошол жолдон тайбашыбыз керек деп айтып атат да кайра-кайра. Анан ушул учурда биздин парламентке сындар абдан көп, өзүңүз билесиз. Чөнтөк парламент, олигархтык парламент жана башка. Анан азыркы ушундай учурда парламент
баягы бирөөнүн көзүн караганы билинип калып атат да ачык элечи. Эми азыркы кырдаалда Атамбаевчыл депутаттар, Жээнбековчул депутаттар деп ачык эле эки ажырым болуп атпайбы? Ошол учурда өлкөнүн тагдырын чечүүчү маанилүү чечимдерде эки жакты элеңдеп мындай өз алдынчалыгын көрсөтпөй аткан жокпу? Жок, бул негизи биз баарыбыз эле билебиз да, бул парламенттин сапаты ушул да. Булардын баары кантип келген, лидерлерине эле карап көрсөңөр, баары мындай белгилүү болот. А что биздин азыркы спикердин деле ушундай саясий салмагы өтө чоңбу? Эми мындай карап көрүш керек да. Бул саясий лидер болуш үчүн мындай тажрыйба керек экен да. Атың билиниш керек экен, атыңа карата ишиң болуш керек экен. Анан эле алып келип эле чочойтуп отургузуп койсо эле болбойт да саясий лидер, туурабы? Ошондуктан мына бүгүн сен айтып аткандай парламентаризмдин тагдыры, парламенттин тагдыры бул азыр могу мындай бир шакылдап келаткан суудай эле да, шарылдап келаткан суудай эле да. Эми могу суулар ага берет, өтөт. Мына азыр 2020-жылга карата биз парламенттик шайлоого даярданып атабыз. Ага чейин балким бул парламент оодарылып кетет ичинен. Жанагындай азыркы мо ситуацияга карата коалициялык көпчүлүк башкача түзүлөт. Балким эки жолу ошентип түзүлүп кетет ага чейин 2020-жылга чейин саясий ситуация курч болуп турса, адеп өзгөрүп турса, мисалы, мунун баары боло турган эле нерселер. Муну парламенттеги жанагы саясатчылар алардын тажрыйбасынан көз каранды. Кап ушу неме Текебаев жок азыр. Текебаев бар болсо парламентте, эми андан кыйын, андан мыкты оюнчу жок да, туурабы да, саясатчы жок да. Өмүрбек бар болсо парламентте эсине келтирип эле ордуна коюп коет эле. Бирок бүгүнкү мына мен да депутатмын, анан кийин мен болсо эл менен элди тең албаймын, элдин жанына басып барсам уялам дегендер мына бүгүн көрсөтсүн өздөрүнүн ошо ишмердүүлүгүн, ошол өздөрүнүн канчалык булар саясий деңгээли, саясий аң сезими, көрөгүчтүгү бар экенин ошону көрсөтсүн азыр. То есть мен сага айтарым, мына мындай болот, ошондой жанагындай бул парламенттин тагдыры. Азыр бизде мындай рамка бар, агым бар. Ошонун ичинде парламент 2020-жылы шайлоосу болот, ага чейин өзгөрүүлөр боло берет. Шайлоо демекчи сизге жеке өзүңүзгө түз суроо. Буга чейинки да бир тегерек сөздөрдү айттыңыз эле. Бир оппозициялык күчтөр биригип, азыркы КСДПга атаандаш бир күч болушубуз керек деп. Анан 2020-жылкы шайлоого катышасызбы сиз өзүңүз? Мен уже ата мекендин башчысы болуп калдым, окуган жоксуңбу? Майдан кесип жазып чыгыптыр. Мен окуп алып күлдүм. Эми булар ушинтип жаза берет экен. Мен ойлойм, биздин акылман элибиз гезиттерди окуп, ушинтип күлүп коюп билет го кандай сынды бериш керек. Мен дагы бир жолу кайталайм. Биз сөзсүз ошо азыркы КСДПга тете андан ашып кеткен керек болсо, ушундай күчтөрдү түзүшүбүз керек, сөзсүз. Түзүлбөсө болбойт. Мен балким өзүм сөзүмө карама каршылык жасап аткандырмын, айтып атам го. Эми экс-президент болгондо созулуп эле, мамтып эле, эч жакты карабай эле ушинтип эле отура бербеш керек төрдө. Значит, азыркы биздин мамлекеттин алдында турган абдан орчундуу, приоритеттүү маселелер бул болсо ошо мамлекетти куруш керек. Парламентаризмди түзүш керек. Ушундай бир эң керектүү мамлекеттик институттарды, ошолорго кирпичтерди коюш керек. Ушул маселелер турганда жөн эле отура албайт экенсиң да. Мен мисалы ушу фонд менен ушундай бейөкмөт уюмдар деле иштеп, мен ойлойм, мен өзүбүздүн мамлекетке, өкмөткө көп жардам берип атам деп айтат элем.
эч уялбайм. Мына муну эл аралык уюмдар баары белгилеп атат. Биздин элибиз деле билет. Жерлерде биз барып ошо иштеп жүрөбүз. Бирок саясий жактан, мына могу саясий курулушта, саясий күрөштө ушундай биздин керектүүлүгүбүз болсо, биз ошондон баш тартпайбыз. Чоң рахмат сизге, Роза Сакыновна. Ишиңизге ийгилик, убакыт бөлүп маек бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык. Болуптур.